5 жашар бала тентектик кылып үйдөгү кымбат телевизорду сындырып алат. Апасы каргап шелейт. Ачууга алдырган атасы уулун колго 10-15 жолу уруп жиберет. Канаган колду танган соң апасы баланы сооротуп жаткырып коет. Эртең менен колунун дулайдай шишип чыкканын көрүшөт. Дароо докторго алып барышса, сөөк сынып гангрена болуп баратыптыр. Балаңар аман калсын десеңер, операция жасайбыз дейт. Да эки колун кесип салышат. Арадан 2 күн өткөндөн кийин үйүнө чыгып келген баласын көрүп атасы абдан кайгырат. Унчукпай отурган баласы: "Атаке, бүгүн тентектик кылган жокмун го. Колумду кайтарып берчи" деп суранат. Бул окуядан улам биз сиздерге пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын төмөндөгүчө хадисин тартуулайбыз. Балдарыңарды көп өпкүлө. Себеби ар бир өпкөнүңөр үчүн силерге 5 даража берилет. Ал 2 даражанын ортосунда 500 жылдык аралык бар. Периштелер өпкөнүңөрдү санашат жана силердин дептериңерге сооп жазышат. Хадис Муснанез.